Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз чыккандыгына байланыштуу мурдагы прокурор Индира Жолдубаевага кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Жолдубаеванын бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, үй камагына чыгарылды. Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулгандыгына байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов баш болгон 20 чукул мурдагы мамлекеттик кызматкерлерге, аткаминерлерге, дарыгерлерге айып коюлган. Учурда бул кылмышка байланыштуу айыпталгандардын арасынан мурдагы өлкө башчы УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. Калгандары үй камагына чыгарылган. Ош шаарында туристтик милиция кызматына 2 автоунаа тапшырылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгуу көзөмөл кызмат батальонунун курамында туристтик милиция иштей баштады. Алардын негизги милдети Ош шаарында келген чет өлкөлүк жарандарга ар тараптуу жардам көрсөтүү. 11 милиционерден турган аталган взводко кызматкерлер атайын жүргүзүлгөн сынактын негизинде кабыл алынган. Жумгал районунда жол кырсыгы катталып, 1 адам жабыркады. Жол кырсыгы кечээ саат 12:30 чамасында Жумгал районунун Кызарт айылында катталган. Кочкор районунун Теңдик айылынын тургуну КАМАЗ үлгүсүндөгү унаасы менен бара жатып, алдындагы унааны сүзүп токтогон. Алдын ала маалыматка караганда, жол жаңы салынып жаткандыктан алдыдагы унаа көрүнбөй калган. Жүк ташуучу унаанын рулу чыгып кеткен. Жерине 4 куткаруучу тартылып, жабыркаган адамга биринчи жардам көрсөтүлгөн. Ош Бишкек унаа жолунда Академия Лидер футбол клубунун унаасы кырсыкка учурап, 1 оюнчу каза тапты. Маалыматка караганда, кечээ Ош шаарындагы стадионунда Алаев футбол клубу Бишкек шаарынан келген Академия Лидер командасы менен беттешкен. Оюн бүткөндөн кийин Академия Лидер клубунун оюнчулары Бишкек шаарына жолго чыккан. Бүгүн эртең менен саат 8 чамасында Жайыл районуна караштуу Сусамыр жайлоосунда Академия Лидер командасынын унаасы кырсыкка кабылган. Анда 1 футболчу каза болгондугу айтылууда. Алдын ала маалыматка караганда, ал автоунаанын алдыңкы орундугунда отурган. Mercedes-Benz Sprinter унаасы Бишкек шаарын көздөй бара жаткан. Жолдун четинде токтоп турган Honda Step вагон үлгүсүндөгү жеңил унаанын айдоочусу анын келе жаткандыгын байкабай кайрылган. Анын кесепетинен 2 унаа бири-бирине тийишип кеткен. Мектептерге электрондук кезек долбоору Кыргызстандын дагы 4 шаарында ишке киргизилет. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Министрлик белгилегендей, ал 2020-жылы 15 февралдан тарта ишке кирип, Ош, Жалал Абад, Токмок жана Кара Балта шаарларын камтайт. Учурда электрондук кезек долбоору Бишкек шаарында иштеп жатат.